Нурадин Султанкулов Кең Арал айылында туулуп өскөн. Азыркы учурда Бишкек шаарында жашайт. Аны атайын Кең Арал айылынан элдик курултайга делегат болуп берүүгө чакырышкан. Делегат болгон адам айылдын көйгөйүн алып чыгып, ошол маселени аягына чейин чыгаруусу керек. Кең Арал айылынын эли Нурадин Султанкуловдой болгон жаштардын колдоосуна муктаж. Айылдык курултайга делегаттарды шайлоо болуп атат, келип катышып бер дегенден катышып жатам. Кең Арал айылынын жашоочулары өздөрүнүн ынтымагын көрсөтүп, абдан жакшы шайлоо болду. Буйруса ушул 40 делегат өзүнүн ишин улантып, 5 ноябрда биздин президентибиздин жарлыгы менен бекитилген айылдык курултайды өткөрүүгө катышабыз. Анан ошо айылдын көйгөйлөрүн көтөрүп чыгып, бир эң орчундуу 3 маселени көтөрүп чыгып, анан 2 делегатты республикалык деңгээлдеги элдик курултайга делегат шайлап, ынтымакта өткөзөбүз деген ниеттер бар. Биринчи элдик курултайга карата жергиликтүү жамааттардын жыйыны Кең Арал айылында да өткөрүлдү. Кең Арал айылынын калкынын саны 3849 адамды түзөт. Ага ылайык айыл 4 жамаатка бөлүнгөн. Ар бир жамаат 10 адамдан делегаттарды шайлашты. Жалпысынан Кең Арал айылынан жергиликтүү курултайга 40 делегат дайындалды. Эми ошол 40 киши кайра баягы тияка кете турган 2 делегат шайлашат. 40 киши келип 2 делегатты дайындайт. Ал 2 делегатка дагы резервке 2 делегат болот. Айылдын жаштарынан алдык, аялдардан алдык, аксакалдардан алдык, орто жаштан алдык. Биздин айылда ким кызыктар, ушу биздин айылдын өкмөтүндө эмне бир көйгөйлөр бар болсо, ошонун бардыгына кызыктар кишилер өздөрү келип, тандашып, ынтымакта 40 кишини тандашты. Мамлекет башчысы элдин үнүн жакындан угууну максат кылып, курултай уюштуруу боюнча демилгесин Кең Арал айылынын эли колдоого алышууда. Канча деген жылдар бою жогорку бийлик бутагына жетпей жүргөн элдин үнүн эми угат деген ишеничтерин билдиришүүдө. Эң эле туура кылып атыр да, жергиликтүү багы чоңдор өйдө якта отур. Алар өйдө якта билбейт да. Жергиликтүү маселени, жергиликтүү неме кыла турганды эл билебиз, эл тургун билебиз. Аны ушу элдин арасынан өзүбүздүн делегаттар шайлап ушул немен чыгаратканы мен колдойбуз биз. Жергиликтүү элдин көйгөй прямо жетип ошо жака, мисалы Садыр Жапаровго ушул жетекчилерге жетсе, ошо жактан туура чечим чыгабы деген болуп атырык да. Кең Арал айылынан жергиликтүү курултайга шайланган 40 делегат айылдагы 3 орчундуу маселени көтөрүп чыгышат. 5 ноябрда өткөн жергиликтүү курултайда республикалык деңгээлде өтүүчү 1 республикалык курултайга 2 делегатты дайындашат. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Бакаят району.